Üçüncü bölüm. 1909-жылдын 29 январ күнү кара ниет ажалга буйрулганда төрөлөр анын бир ооз керезин угуп калуу үчүн каражандарын каршы урушкан. Алар ымжан жаныбар малайын ошо замат ооруканага жеткизишкен. Билерман чоңдор ортозаар болуп күнөм санашат. Өлүм алдында жаткан Мамедти кандай болбосун, эң жок дегенде бир ооз тилге келтирип берүүнү согуш госпиталынын доктору Боровский мырзага кан какшап тапшырышкан эле. Түгүл алар врачка Чалажан Дадашевду сүйлөтүү жөнүндө катуу буйрук да беришиптир. Ошон үчүн бакан ооздун жанында врач чарк көпөлөгө айланып, аны күндүр түндүр дарылап, жан алекетке түшүп жүрөт. Жарадар алдастап кээде акча, күмүш, алтын деп жөөлүсө, кайра туруп көзүн чакчаңдатат. Ата, сен эмне келиниңе көзүңдү кысасың, дейт. Кайра туруп, хи, деп коурайт. Муну көргөндө аны дарылаган доктор өз жанынан түңөлөт. Кээде андан үмүтүн үзүп калса, Дадашев кайра сал-пал оңоло түшүп, ой, сен эмне мени көрбөй өтөсүң, сен байкагын, деп жөөлүсө, буга окшогон сөзү докторго демөрүм болгонсуйт. Балким айыгып кетер деген ойго келип андан үмүт кылат. Арадан бир топ күндөр жылт берип чубап өтө берген. Кара жолтой арамза киши бүлүксүз жөн өлчү эле. Бузукунун жаны оңой менен чыгар эмес. Митайым Дадашев көр оозунда жатса да, бирөөнү ала жатууга ниети бар. Дадашевдин азабын тартып, аны айыктырууга амалсыздан макул болгон врачтын да тынчы кетиптир. Көңүлү айнып, көзүн алактатып, анан ал кимдир бирөөнүн атын чакырып, "Сени мага 5 тыйын бересең бар", деп айкыра берип, жанындагы сестралардын эсин одарып суй жыгат. Айыкпас ооруга дайым такай көз болушкан ооруканадагылар ушундан кутулсак деп зыркырашат. Бакан ооздун кайсы маалда кичине соолуга калган учурун врач Боровский белгилөөгө аябай аракет кылат. Так ошол убакытты болжолдоп чоңдорду чакырмакчы эле. Врач ошондой кылды. Улуктар бир күнү Мамед бир пас соо боло түшкөн кезинде келишип, аны тегеректеп калышты. "Дадашев мырза, кандай, айыктыңбы?" Башын жөлөгүлө. Эч болбогондо бирдеме дөөгө жараса болот эле. "Мамед төрө, көзүңдү ач." Жакшы, айып калган тура. Алдастап жаткан Дадашев кичине акыл эсин жыйып, жанында жарданышып турган төрөлөрүн тиктеп, аларды жазбай тааныды да, анан колун көкүрөгүнө коюп, улуктарына кулдук урду. Беркилер сүйүнүп кетишти. Дадашев мырза, сизди ким урду? Ким? Аты ким? Сүйлөңүз. Ошол учурда оорукананын бөлмөсүндө шырт эткен дабыш чыкпай, баары ооруну тегеректөөдө. Мырзалар да таштай катып калышты. Дадашев мырзаларын көргөндө эсине келе түшкөнсүп кубаттанды. Анын көз алдына урган кишинин сүрдүү кебетеси элестейт. Аны кыраакы тергөөчү мырза сезе койду да, "Дадашев төрө, сүйлөңүз", деди шашып. "Эстеңиз", деди билермандын бири. "Жакшы, дурус. Сизди ким урду эле?" Мамед жанындагылар менен акыркы ирет коштошкондой араң эс учун жыйнап акырын шыбырады. Жаным-ай, мени урган таап алды боло турган беле. Таап алды дейби? Дешип мырзалар жабыла чуулдашып, анын көзүн карашканда андан башка эч нерсе деп айтууга кудурети жетпеди. Дадашевдин башында зыңкыйып турган врач эңкейип, бир колу менен сулк жаткан оорунун тамырын кармап, көөдөнүн тыңшап көрүп, "Өлүктү мындан ылдам алгыла", деди эле. Төрөлөр бакан ооздон айрылышканын ошондо гана билишти. Мырзалар жан талашып бөлмөдөн кача чыгышты. Сөөк жаткан бөлмөдө түк киши калбаптыр. Мында оорулардын арасына байралып күн көрүп жүргөн, жүнү үксүйгөн, карыган карамышык бар эле. Ошол Дадашевдин өлүгү жаткан бөлмөдө мыяулап жүрдү. Мышык жаагын жанып, Мамеддин денеси жаткан кроватты чарк көпөлөк айланат. Ал ооруканадан арткан тамакты жеп каныккан болчу. Мышык кроватка секирип чыкты да Дадашевдин аягына чокчоё калды.
Мунун көзүнө бет сөөктөрү оор койгон, кан сөөлүк ачкан, түрү суук адамдын сүлдөрү көрүндү. Аза күткөндөй мыяулаган мышыктын үнү 12 февраль күнү түк басылган жок. Шаар ичи тынчсыз, ал абал абдан оор. Күндүр-түндүр атчан казактар адамдын үрөйүн учуруп, көчөдө аркы терки сороктошуп чабышат. Полициялар, тыңчылар кара чымындай өрүп жүрүшөт. Түнөргөн караңгылык өкүм сүрүп турган түрмөдө андан бешбетер калайма түшүп, күнөөкөрлөрдүн арасында чырды ырбатууга баягы бакан ооздун өлүмү себепчи болуптур. Бийлик колунда турган улуктар кекенишип, Дадашевдин кунун кууга катуулап киришишти. Алар дагы эле өздөрүнчө 5тен белгилүү табалдыга Пудовкинге суу колдорун сунуп, ага ач кенедей жабышып, ок жыландай мойнуна оролчудай кекеништи. Тергөөчү тергөө жүргүздү. Негедир бул тергөөчү мырза сылык, кичипейил, дегеле сонун боло баштаганы таң каларлык. Менин сага боорум орит, азап тарттың. Сен бир шорду көрүнөсүң. Көшөрбөй өз башыңды куткарууну ойлонсоң кантет? Сага ошол дурус болор эле. Сен менден жазганбагын. Табалды билмексен боло ага жооп берет. Ооба, мен карапайым жумушчумун. Аның бизге мурдатан белгилүү го. Андан көрө айла табактан. Мен күн көрсөм дедим эле төрө. Андай оюң болсо, бу баледен кутулуунун акылын өзүң тап. Мырза, мен канткенде акылдуу болор экем. Сен дөдөй да макода эмессиң. Аркы беркини байкашың керек да. Маселен эмне жөнүндө дейсиз? Сен Дадашев мырзага кол салган киши катарында айыпталып катуу жазага тартылганы турасың. Ооба, аны өзүм деле сезип турам. Ушул баледен кутулууга сага бир гана айла баарын билерсиң дейм. Жогуңуз. Тергөөчү боюн түзөп бөлмөгө кериле басты. Ал мойнун созуп терезеден короонун ичине көз чаптырып, анан кайра ордуна балпая тартып отура бергенде анын оозунан мындай акыл чуурду. Пудовкин мырза, деп тергөөчү тамшана сүйлөп, эмнегедир кайра мукактана түштү. Бир пастан соң сөзүн улоого тырышты. Баса, сен мен Пудовкин эмесмин дедиң беле? Менин сага берер кеңешим, сен ошол Дадашевди ким өлтүргөнүн көрсөтүп берип, өз башыңды куткар. Сага да жан керек. Кана, ачык жооп бер. Тергөөчү мырза, Дадашевди ушул өлтүргөн деп мен кимге жала жабам? Ошол адамгерчиликке жатабы? Кишиге кара саноодон жаман эмне бар? Күнөөкөрлөргө док таштагандан көрө менин өлгөнүм өйдө. Тергөөчүнүн өңү заматта өзгөрүлө түштү. Сен досторуңду аябайт экенсиң го. Дурус. Биз сени аядык эле. Таксыр, мен ак кишилердин өмүрүн аягым келет. Тергөөчү каарланып турса да, анысын табалдыга билгизбөөгө тырышты да, сылык сүйлөмөк болду. Демек, сен өзүңө жакшылыкты каалабаган неме көрүнөсүң. Мейлиң. Болуптур мырза. Ал шарт бурулуп ар жакты карап, «Эй, муну алып кеткиле», деп бакылдады. Ойрон болгон 33-чү камерада табалды дагы жалгыз отуруп калды. Түрмөдөгү күнөөкөрлөр түп көтөрө тергөөгө чакырылып, тегиз текшерүүдөн өтүшкөндө, ошолордун бир да бири Дадашевдин чыкыйын талкалай койгон табалды Пудовкин деп аны каралоодон жаа бою качышты. Кайра баары тегиз Сашаны акташты. Буларды суракка алышкан мырзалар суу жыгылышыптыр. Ой, баягы табалды Пудовкин деген кайран көкжал чоңдор менен дагы баягыдай кармашып жатат дейт да, десе, ооба, Тилмеш Дадашевди бир эргул мээсин былчыйта койгон экен, чоңдор дагы ошол сенсиң дешип, ошол көкжалды айыптап жатышыптыр. Эл оозунда элек жок да, ушуга окшогон чоңдорду мыскылдаган сөздөр шаардын ичин дүңгүрөтөт. Түрмөдө шырп эткендин баары бат эле сыртка чыгат. Ал эми шаардагы болгон окуялар түрмөдөгүлөргө телеграммадан мурда угулат. Ушуга окшогон каңшаарды кулактары чалганда чоңдор булар биздин жашыруун иштерди кантип эле кошту дешип сурданыша кыжырланат. Эми кандай айла бар? Какшык, мыскыл төрөлөрдүн кадыр баркын кетирмек болду.
Ошондойлор колго түшпөй чоңдордун кендири кесилди. Жүрөктүү кимиси бар. Дадашев чала жан болгондо так ошол кезде ашкананын жанында суу ташып жүргөн Шакир абышкага төрөлөр акыл үйрөтүшүп: "Сен табалдынын урганын көрдүм дегин" десе, "Мени өлтүрсөңөр жөн өлтүргүлө. Мен бирөөнү ак жеринен каралап жүзү кара боло албайм" деп ал деле жуутпай коюптур. Чоңдор табалдыга өлөрчө тиштерин кайрашып, жандары алек-чалек болууда. Өздөрүнүн кол токмогу, падыша өкмөтүнө жанын курман кылуудан да кайра тартпаган надзиратель Афанасий Никифоровго аябай акыл үйрөтүшүп, аны чамаларынын жетишинче абдан кайрап, күнөөнү Дадашевди өлтүргөн кишинин мойнуна коюп берүүнү билермандар өтүнүшкөн эле. Төрөлөрдүн кыстоосу боюнча тергөө убагында бою кодогой, өңү куйкул сары, көздөрү суурдун көзүндөй бүтүгү инеме тергөөчүнүн алдында какайып турду. Бул надзиратель Афанасий Никифоров болчу. Тергөөчү өзүн абдан урматтап кулдук урган бул күбөгө күлүмсүрөп, ага ыраазы боло башын ийке деле надзирательдин көмөкөйү бүлкүлдөмөк болду. "Таксир, 29 январь күнү күнөөкөрлөрдү камерадан короого чыгардык. Алар сопсо эле, тыптынч турушкан. Ошентсе да менин эки көзүм бир тигинисинде, бир мунусунда эле. Ошол оңбогурлардын бири бир бале баштап жибербесин деген ойдо элем. Маркум Мамет Дадашев саясий күнөөкөр деп биз божомолдогон шектүү кишилердин тымызын сырын тартып жүргөнүн мен кантип сезбейин? Аңгыча Пудовкин тигилер жакка бет алганда сааттуудай болуп эки таранчы туура жагыма чийип этишип коно калганынан мен ошого алаксый калдым. Дал ушул учурда Дадашев кимдир бирөө менен бери жакта сүйлөшүп турган эле. Пудовкин ага жүгүрүп жетип, кош колдоп туруп чыкыйдан ары эки мертебе удаа коюп жибергендей болду. Мына азырда ошол көзүмө көрүнүп турат. Аңгыча капыстан "О, өлтүрдү" деген ачуу үн чыкты. Абайласам Дадашев экен. Ал мени көздөй жүгүрдү. Алы кетти окшойт. Мамет жер кучактап сулады. Ал бакырганда Пудовкин түрмөнүн курулушунун коридоруна бекине калганы азырда көзүмө көрүнөт. О, Кудай! Надзирательдин үнү өчө түшкөндө тергөөчү кол жоолугун чөнтөгүнөн сууруп чыкты да, жалтыраган кашка башын сүртүп, каадасынча тамшанды. Бир пас кыялга баткан тергөөчү маңдайында зыңкыйып турган надзирательге тигиле тиктеп: анан" деди эле. Сүрдөгөн Афанасий эрдин жаланып, бутун тыбырата кеткенин өзү да байкабай калды. Тергөөчү ага жандоочу болгусу келгендей бүлкүлдөдү. "Биз Никифоров мырзага ишенебиз. Ал ишенимдүү кызматчылардан болуп эсептелет." "Кош, дагы?" Мындай жылуу сөздү тергөөчү мырзадан укканына надзиратель кубаттана түшүп, оозуна эмне келсе да тартынбай келжирей берди. "Мен койдун маараганын уга элек элем. Торопой сатып ал десем, жанагы ит катын козу сатып келиптир." Тергөөчү анын бул сөзүн жактырбагандай окшурая караганда, Никифоров сестене түшүп, куураган дөңгөчтөй денесин түзөп какая түшкөндө, анын мурдунан быш-быш эткени тергөөчү төрөнүн ого бетер жинин келтирди. "Кудай-ай, деги сиз эмне деп дөөрүп жатасыз? Урматтуу мырза, маркум менин чоң атам кой бирди же экини туйт. Андан адамга пайда аз болот. Мегилжин баксаңар торопойго короо толот дечү эле. Иттин катыны акчаны коротуп козу сатып келгенин көр. Аны айтсам жанагы ажаан кайненем кызына болушат. Мен бошмунбу таксыр? Ачуум аябай келип турат. Үйгө барып ошол ээн баш катындын жонун ысытайын. Мен сизден Дадашевди өлтүргөн кишини билгим келет. Шайтан басканда деги эмне болуп баратабыз? Кудай жалгагыр. Жанагы Пудовкиндин күнөөсү жөнүндө сүйлөсөңүз боло. Айып этпеңиз төрө. Мен бүткөн экенбиз дедим эле. Надзиратель Никифоров тамагын жасап жөтөлүп, анан каадасынча тилин чыгарып, эрдин жалана калганы тергөөчүнүн аябай жинин келтирди. Желдет өзүн салаваттуу кишидей көрсөтүүгө тырышып, жай сөзүн улады. "Дадашев мырзанын мээси чыга түшөрүнө аз эле калыптыр. О, Кудай, ошондо мен өз жаныман түңүлдүм эле. Дадашев мырзанын айткан керезин мен урматтуу начальниктен уктум. Жаны чыгардан мурда мени урган Пудовкин дегенге анын араңалы келди дешет. Андан бөлөк бирдеме дегенге шайы келбеген имиш. О, кандай коркунучтуу өлүм. Мен төгүн айтсам, Кудай алдында күнөөкөр болоюн.
Пудовкинден шектенүү туура. Маркумдун ошону божомолдогонуна мен кошулам. Надзирательди кара тер кыстады. Анын эки бети гүлдөй боппоз. Тергөөчү Афанасийди астыртан тиктеди. Ошол кылмышкерге сот болгондо сиз мындан түзүктөп далилдешиңиз зарыл. Сизге эскертип коеюн. Пудовкинди жазага тартуу кыйын. Ал коркунучтуу киши. Түшүндүңүзбү? Албетте, сонун түшүндүм, урматтуу мырзам. Сиз бошсуз. Надзиратель тергөөчүгө ийиле түшүп жүгүнүп жатып коурады. Мен ак падышага кызмат кылууга даярмын. Ал бөлмөдөн шарт чыгып кеткен соң жалгыз калган тергөөчү бу же келесон эме же барып турган дөпүрөстүн бири деген ойго кетти. Пудовкиндин мойнуна ар кандай күнөөнү коюуга айыптоочулар кастарын тигишкен. Таабалды күнөөсүн мойнуна албаганына мыкаачылар ызаланышты. Кол алдындагы турган майтарылбас кубаттуу кишини жырткыч айванча кыйнап, кандуу чеңгелдерин анын денесине батырып жатышат. Пудовкиндин денесиндеги эски тактын үстүнө жаңы так түштү. Баягы кара жолтой 33 камерада ал үстөкө босток суракта. Мээримсиз жалгыздык. Күндөр зуулдап өтүүдө. Азиянын ысыгы денени куйкалайт. Канаттуулар да ооздорун ачып соолушат. Капаста камалып жаткан күнөөкөрлөр гана эмес, атүгүл сыртта эркин жай жүрүшкөн жан жаныбарлар да аптаптан жабыркоодо. Телегейи тегиз, көңүлдөрү куунак жүргөн гана ак сөөктөр, кабагы бүркө, жүрөктөрүндө сактаган кейги бар баягы чоңдор таабалдыдан өчтөрү канбай, мээ кайнаткан ысыкта аны сотко айдап жөнөшкөн. Ошентип 1909 жылы 17 июнда таабалды төшүн дагдайтып сот залында турду. Бул күнү ачык сот болмок. Жай кишилер жапа чеккен кишини аяшкандай кылмыштууну жал кароодо. Булардын арасында жалгыздыктан жабыркаган, өңү шапайыңкы, ак жуумал жаш аялдын тиги желдеттер тегеректешкен жаш жигиттен көз өтөт. Муну жүзүндө берки күнөөкөргө арналган мээр, чын сүйүү барын кылдаттык менен абайлаган киши гана сезгендей. Ал ким? Сашанын өмүрдүк жары Катерина. Анын көзүнөн мончоктоп жаш чыккан жок. Ал өзүнүн жан кыйышпас Сашасынын кайраттуулугуна ыраазы. Ой чиркин-ай, бу кандай таш боордук. Сагынып саргайышкан буларды бир пас кезиктиришсе боло. Ай, мырзаларда кайдан андай ырайым болсун. Ушундай кысталыш кезде таабалды менен Катерина астыртан көз ымдашкандарына канимет кылышты. Чок ортодо балпая тартып олтурган дөң маңдай, бетине бырыш кирген, сөлпү баш, улгайып калган киши соттун төрагасы Гороховский мырза. Мунун ичинде ырайымсыздыктын бугуп жатканы өзүнүн кебетесинен эле белгилүү болуп турат. Анын катарында отурган ар качандан бир качан дайым күлүмсүрөп жүргөн, териси сөөгүнө жабышып катып калган, чоңдору айт десе кыйт деген Вознесенский төрө. Мунун жанындагы кара күчкө жылмаңдамыш болгон, уурту салаңдаган, көздөрү чанагынан чыгып жайнаган, семирип кеткенине өзү да өлгөндөй өкүнгөн судья А.В. Девелянин эле. Өзүнчө окчунураак жеке отурган мыкчегер прокурор Агеев мырза. Ким кылмыштуу, ким ак экенин мен көргөндө кебетесинен дароо билем. Менин милдетим ким колго түшсө ошону куткарбай каралоо дээр эле ал. Кадыр баркка жетсем деп абдан аракеттенген катчынын орун басары. Мунун да эси дартынын баары сотко башы кириптер болгон кишилерден эптеп бирдеме өндүрүп алууда. Бул ошого өтө маш болгон. Өзү ашкан жан бакты. Соттун катчысынын жардамчысы Паршин мырзанын сын сыпаты, максаты, кебете кешпири ушул. Мына ушул кишилердин катышуусу астында Ташкенттик округдук соттун ачык заседаниясы күнөөкөр таабалды Пудовкиндин кылмышы жөнүндө тергөө башталганына бир топ убакыттар болуп калган. Мамед Дадашевдин өлүмү тууралуу тергөөчүнүн чыгарган корутундуу каралоосу боюнча Александр Александрович Пудовкинди ач-карышкырдай талап жатышат. Таабалды тиги койгон күнөөнү мойнуна албай көшөрөт. Пудовкинди жактоочу төрө кантсин чебеленмиш болот. Чыны анын колунан эмне келет? Айыпкерди алкымдашкан мырзалар кайра такып, аны тескей беришип, өздөрү сууй кылышты. Прокурор күнөөкөргө эң акыркы суроосун берүүгө шашты. Ал терезенин тушунда отурду эле
Тасырайган төбөсүнө күндүн нуру чагылышканда жаагынан ылдый тер мөлт куюлат. Таксыр судья, күнөөкөргө менин акыркы берер соолум бар. Мүмкүнбү? Мүмкүн, сурай бериңиз, деди сот. Деп прокурор мекирене коңур үнүн созо, кеберсиген эрдин тиштене оолжуй сүйлөдү. Кылмышкер, сиз Дадашев мырзаны ургандыгыңызды караманча кашайып тандыңыз. Аны чыкыйга койгонуңузду көргөн тигил надзиратель Никифоровдун күбө катарында айткандарында сиз мойнуңузга албастан төгүн дедиңиз. Анда деги ошол Дадашевди өлтүргөн ким? Залдагылар кейигенсип билинер билинбес шыпшынышты. Прокурор ушу суроо менен Табалдынын мойнуна сыйыртмак салдым го деген ойдо. Ал эми берки айыпкер болсо дагы эле буйдалбады. Таксыр, эгер Дадашевди кайсы киши кастык менен урганын мен көргөн болсом, чынын айтып өз башымы баледен куткарбайт белем. Ошондо короодо жүргөндөрдүн бир да бири Маметке кол салганымды көрүшпөптүр. Надзиратель Никифоров жалгыз көргөн имиш. Демек, кылмыштуу кишини даана аныктоо сиздерге оорчулук келтирди го дейм. Эми жалгыз гана бир айла күнөөлүү ким экенин аныктоо үчүн прокурор төрө айткандай калыс катарында Кудайдан сураш керек го. Ушундай эмеспи? Залда отурган жай кишилердин кээси кылмышкердин мындай таамай жообуна кычуусу гана түшкөндөй дууду болуп козголушту. Сот селттей түшүп, акырын дегенсип коңгуроосун шыңгыратып, башын өөдө көтөрө прокурорду тиктеди. Табалдынын жообуна прокурордун куйкасы куруша түшкөн. Кылмышкер Пудовкин, сиз адамды жалмаганыңыз аздык кылгансып, эми Кудайга тил тийгиздиңиз го. Айтыңызчы, сиз Дадашевди кандай таш менен башка койдуңуз эле? Мырза, түрмөнүн коросунда көк таш, кара таш, ак таштан көп неме жок. Мен Маметти кандай таш менен эсине оодара койгонумду ким көрүптүр? Деле Кудайдын ташынан көп неме жок го. Надзиратель Никифоров, деп прокурор аны тукургандай кекете карады эле, ал ордунан ыргып туруп шашкалактап таноосун былкылдатып, "Илаппай таксыр", деди. "Сиз көргөн кандай таш эле?" Сиздин улуу урматыңызга Кудай билет. Балким көк же кара же боз боло турган өңдөнгөн, деди надзиратель даана айта албай кайсалактап. Сиз кандай түстүү таш экенин көрбөпсүз. Эгер андай болсо, Дадашевди урганымы кантип көрө койдуңуз? Деп Табалды ыгы келе калган учурда каралуучу күбө надзирательге жармаша кеткенде, соттун төрагасы тартип сакта дегендей коңгуроосун шыңгыратты. Сурак маалында залда кичине тымтырс боло калгандан соң судья жанында кырка отургандарга кылмышкерге берер сурооңор барбы деп алардын ар кимисине кайрылды эле, тигилер жок дегендей баштарын чайкашат. Мырзалардын жүздөрү ачык. Булар өздөрүнчө баштарын тийиштире күбүрөшө кетишти. Төрага Гороховский көзүн ойноктотуп, падышанын портретин жылмайып тиктеп, анан айбаттуу сүрүн көрсөтө, "Кылмышкер Пудовкин, акыркы айтар сөзүңүз барбы?" деп сурады. Бар, деди айыптуу токтоо. "Сүйлөңүз." Айыпкер бир аз ойлонуп туруп анан сүйлөдү эле, баары күнөөкөрдүн акыркы дартын угууга көңүлдөрүн кое аны тиктешти. "Таксыр судья, сиздерге акыркы арыз-арманымды айтууга мага кенен мүмкүнчүлүк бересиздер", деди ал. Төрага бердик дегендей кабагын чытып, башын ийкемиш болду. Табалдынын шаңкылдаган үнү созула чыкты. "Төрөлөр, сиздер Дадашев мырзанын өлүмүн менден көрөсүздөр. Ал өлүп кутулду. Анын жаласы мага калды. Мен буга таң калбайм. Акыл эсинен ажыраган неме жан берерден кичине эле мурдараак мени башка урган Табалды боло турган эле деп божомолдоптур. Күбө катарында надзиратель Никифоров өлгөн Дадашевдин божомолдогонун аныктап, жанын сабап мени каралайт. Эгер улуу даражалуу императордун амири менен чыккан мыйзамда шек саналса эле, ошол киши акпы же карабы иши кылып жазага тартылсын деп ачык көрсөтүлсө, анда менин күнөөм жок болсо да жазага тартууга сиздер эрктүүсүздөр. Жок, адилеттик менен ар бир адамдын тагдырына калыстык керек экен, анда Дадашевдин өлүмү үчүн кандайча мен жазага тартылам? Ансыз деле Мамет мырза өзү өлмөгө эле.
Дадашев Түркістандагы караңгы элди Россиядан бөлүп чыгып, өзү үстөмдүк кылып падыша болмокчу экен. Өлөр алдында ал каргашалуу маркум мага ошо жөнүндө далай какшаган. Балким анын бийликке каршы ошондой арамзалыгын сезген бир ак бейил неме андай бузукуну кулак түпкө коюп жайлаган чыгар. Россияга чыккынчылык кылган эки жүздүү барып турган кара ниет Абийирсиз Дадашевдин өлүмү тууралуу Табалды Жөкеевди катуу жазага тартууга сиздерге ылайык келер бекен? Менин караңгылыгым сиздерге белгилүү эле го. Кайда чындык, кана адилеттик? Жалган жала менен мени түрмөдөн башым чыга элек. Күндүн көзүн көрүүгө зар болуп, караңгыда камыгып жатканыма канча жыл болду? Мен да адаммын. Ырас, мен ак сөөктөрдөн эмес элем. Карапайым жумушчумун. Кыйноодон мен качан кутулар экенмин? Же дайыма жалаага жыгылсын деп Кудай Таала менин бешенеме жазып койгонун сиздер көрүп турасыздарбы? Анда ошону айтсаңыздарчы. Кызуу сүйлөп жаткан Табалдынын шаңкылдаган үнү саал басыла түшкөндө сот анын сөзү бүттү го деген ойго келди. Ал кайра сөзүнүн акырына чыгууга ашыкты. Прокурор мырза, мени сен бийликке каршы элди нааразылыкка үндөгөн кишилерденсиң деп сурак башталганда эле мени күнөөлөөгө аракеттенген. Большевиктер кайда? Алар асманда учуп жүрүшөбү? Же жер үстүндөбү? Тергөөчү мырза текшерүүдө сен Ленин деген кишинин кайда экенин билерсиң деп мени көп кыстады. Мына кызык. Бу өтө кызык. Эгер ошол кишинин кайда жүргөнүн мага окшогон байкуш билсе, анда ал бул түрмөгө жатмак эмес. Таксыр судья, өмүрүмдө мен тааныбаган, падышаны жек көргөн, бийликке каршы чагылгандай тийген Александр Пудовкин аттуу кандайдыр бир революционер менен мени чаташтырып, карапайым сабатсыз мага окшогонду куунтукка алдыңар. Таксырлар, мен Жети суулук Кутчу деген уруудан Жукенин уулу Табалдымын. Туулган жерим белгилүү Ысык көлдүн жээги. Атам таластан экен. Кыргыз тоо арасында бытырап жүргөн караңгы эзилген калк. Эгер кыргыз тукуму кокусу жазып тайып ушундай чоң шаарга жан багууга келсе, анын башы жок жалага кириптер болуп, өмүр түрмөдө камыгып өтөрүн мен мурдатан билсем, анда ач жылаңач болгонума кайыл болуп тоо деле жүрө бербейт белем. Албетте мендей карыптардын күнөөсүн кечүүгө сиздердин кудуретиңиздер жетсе да, андай ырайымды мага силер ыраа көрбөйсүңөр. Мына, эми мен сиздердин мага берер жазаңарды алууга даярмын. Анын аянычтуу сөзү бүткөндө залда кыймылсыз отурган кишилер элеңдешип бири-бирин тиктешет. Бул күнөөкөр кутулуп кетсе, эң алды менен менин мээримди былчыйтат. Мага жан керек, муну куткарууга болбойт деген ойго келди прокурор. Бул оңой жоо эмес. Бошонсо биздин көздү чукуйт, дейт берки сот өз ичинен. Анан ал сүрдүү кебетесин көрсөтө, сот кеңешүүгө кетет дегенде мырзалар жылт беришип жок болушту. Сот кеңешмеге кеткен соң залда калган жай кишилердин кайсы бирлери кете беришти. Акырына чейин күтүшкөндөр өздөрүнчө баштарын бири-бирине тийгизишип шыбырашып, анда санда гана тиги сакчылар сагалашып кайтарышкан күнөөкөргө иштери ачышкандай аны астыртан карашат. Катерина ордунан карышчылган жок. Ал эч кимге сыр алдырбай кайдыгер кишиче гана билмексен болуп, өзүн бекем кармоо менен алек. Бая сурак кызуу жүрүп жаткан маалда гана ал зээни кейигенден көзүнө кичине чолок жаш алган. Аңча Табалды кажыбас кайратына келе түшүп, мырзалардын ооздорун аппак кыла баштаганда, бул жаш келин эринин болжолдо жок эрдигине сыймыктанып, кубаттана түшкөн. Бир окумда Табалдыны калкалап турган желдеттин бири бир нерсеге алаксып ордунан козголо берди эле. Катянын жоодураган көгүлтүр көзүнө жарынын келбети учурай түштү. Келин ошондо гана кичине толкундап, чыдай албай кетсе керек, ал эрин көздөй жүткүнгөндө артка деген ачуу үн чыгып, бечара жаш неме ыза боло түшүп, билмексен боло оолактай берди. Катеринанын жүрөгү сызып, денеси от менен жалын. Тар залдын ичи үп болуп турат. Бир чети ызаланып, экинчиден ымшып тердеп, эки бети анардай албыра түштү. Тирүү калтырышса эле болду, дей берди ал өз ичинен. Тегеректеги кишилер бу жерде жон гана суракты угууга кызыгып келгендер эле. Кайбирлери шек санагансып Катяга таң калгандай карашат. Мунун эмне дарты бар деп суроодон батына алышпады. Мындайда ар ким өз башынан чочуйт да,
Ошол маалда капилеттен "Сот келатат" деген ачуу үн угулду. Залдагылардын баары добуш чыккан жакка кулактарын түрөө калышты. Эч ким үн каткан жок. Демейдегидей бир паска тынчтык өкүм сүрдү. Округдук соттун ачык заседаниясына төрагалык кылган Гороховский мырза күнөөгө тартылган айыпкер Александр Пудовкиндин тагдыры жөнүндө айтууга шашты. Ак падышанын амирине ылайык жазалоо жөнүндөгү жыйнактын 1-бөлүмүнүн 1454 статьясына жана ошону бышыктаган 766 жана 771 статьянын 3-пунктунун аныктоосунун негизинде Ташкенттин округдук соту Александр Александрович Пудовкинди 45 күнү катары менен күнү түнү адам баласы башынан өткөрүп көрбөгөн кыйноого алынышы тууралуу ырайымсыз өкүм чыгарды. Ошо чоң жазаны күнөөкөр өз керт башы менен тартып бүткөн соң, ал андан кийин дагы 30 жыл бою каторгада эрксиз айдоодо жүрүп кара жумуш өтөөгө өкүм кылыныптыр. 30 жылдык өмүрүн Пудовкин кыйноо менен өткөзсө да, дагы кошумча 15 жыл сыноодо темтеңдеп сүргүндө жүрө беришин өкүмдө бөтөнчө белгилептир. Ушундай мазмунда чыгарылган өкүм окулуп бүткөндө суракты угууга кызыгып мында келишкен жай кишилер өз жандарынан түңүлүшүп, алардын өңдөрү күлдөй бопбоз. Соттун өкүмүндө көрсөтүлгөн көп жылдарды өздөрүнчө кайра эсептешсе денелери муз менен таш. Ах, аянычтуу дешет. Мырзалар буга окшогон кейиштүү үндөрдү капарына алышкан жок. Төрөлөр өкүм окулуп бүтөр менен бечара таабалдыны көргүсү келишпей жылып жугулушту. Катя мурда сыртка чыгып, артын кылчактап эшиктин далдоосунда турду. Бир маалда кишендин шылдыр эткени угулду. Ал мойнун созуп карады эле, анын күйөөсүн айдап келатышкандар Катянын босогого келе калганын көрүштү. Күйүттүү бечара күнөөкөрдүн алдында келаткан желдеттен жазганып башын тартып алганда, тигил эле салбай андан кыйчалыш өтө бергенде, колу буту кишенделүү таабалдыны айдап чыгышты. Катя буштан карып куруп күнөөкөрдүн алдынан чыга калды эле, арткы желдет "Тур мындай" деп келинге олунганда, Катя токтоно албай "Саша" деп жиберди. Таабалды чынжырлуу оң колун өөдө көтөрүп, "Менден үмүтүңдү үзбөй күт" дегенде, туш жактан "Бас жаагыңды" деген айдоочулардын зекиген үндөрү тең жарыша чыкты. Жанарагы эле ачык турган асман ал 2 сааттын ортосунда кара булуттар калдайып, тунук көктү чүмкөп калган. Кулакты тундура күн күркүрөп, чагылган чартылдап, кара нөшөр көз ачырбай аябай төктү. Күнөөкөрдү батпас дешип, желдеттер шаштырат. Таабалды денесин калың жаганга тосо берип, колу бутундагы кишенди шылдыратып, тоотпогондой жайы илкиди. Бул жапа чеккен адамдын бет алдынан жолуккандардын жүрөктөрү шуудей түшөт. Увал деген үндөр чыгат. Жаан күнөөкөрдүн өтмө катарынан өткөндө, булар түрмөнүн темир дарбазасына араң жетишти. Темир кара дарбаза шарт ачылар замат күнөөкөрдү ажыдар оп тарткандай соруп алды. Арт жакта акмалап келаткан ак саргыл жаш келин жарынын денесин темир капка далдалап калганын көрүп, бир топко дейре аны кайра чыгарышар бекен деп үмүттөнгөндөй селдейип туруп, анан жоолугу башынан ийнине түшүп, чачы жайылып кеткенин сезе койду да, саргыч кызгылтым түстүү жоолугун оңдоп байланып, күндүн күркүрөгөнүн мелтиреп тыңшай калды. Мунун неге мынча аны жактырып тыңшаганын ким билсин? Балким келиндин билишинче чагылгандын чартылдаганында терең бир маани бардыр. Чуа өтүп жаткан түн. Опосуз кайгылуу күн. Таабалдыдай азаптын чогуна какталган пендени издеген адам балким чанда гана табар, мүмкүн таппас. Карцерге салып 45 күн камоо деген айтууга гана оңой. Карцерге матап карсылдатуу качан бүтөт? Адамды эч болбогондо кичине аяшса боло. Мыкаачылар өздөрүнүн мөөрөйү үстөн болгонуна кубангандай, күнөөкөрдү табалашып карс-карс күлүшөт. Капырай укмуш, мунун денеси болоттон жасалган го. Алардын өздөрү да таң калышат. Денеси көк ала, былк этсе сөөк сагы какшап, жаны көзүнө көрүнгөндөй алек-чалек болот. Доктор күнөөсү күчтүүлөргө эң оор учурда гана жардам көрсөтөт имиш. Түрмөнүн чоңдору таабалынын тулку боюнда соо жери жоктугун күндө көрүп турушса деле көрмөксөн болушат.
Чоңдордун куруу шылтоолору көп. Түгүл ушундан кутулсак дегенде эки көздөрү төрт. Табалдыдай дайындуу кишилерди желдеттер оңой олтон эле будамайлай албайт. Өз баштарына каран түн түшөрүн сезишет. Мындай белдүү кишилердин арт жагында караан болгон калың журту бар. Төрөлөр өздөрүнө бетме-бет чыккан адамдарды мыйзамга тактап, ыгы менен жигин билгизбейт. Табалдынын мерт болушун мырзалар чыдамсыздык менен күтүшүп жүрүшкөнүнө көп болгон. Бирок кантип муну жок кылышар экен? Адамга чыныгы жолдош табылуу кыйын. Адамдын арааны жүрүп турганда гана ага көрүнгөн жолдош, дос тууган чыгат. Ал эми кокус жамандык башка түшкөндө ошолордун чанда гана бири араң саламга келет. Табалдынын сапарлаш жолдоштору андай жеңил желпи кишилерден эмес. Камакта жатышса да алар табалдыдай максатташ жолдошун, досун кантип унутушсун? Жамандык жерге кайдан жатсын? Бакан Озмамет Дадашевдин өлүмү жөнүндө Табалдыны сот катуу айыптаганын 41 камерада жаткан саясий күнөөкөрлөр Климов, Иликин, Филипенко жана бөлөк камерада зарыгып жаткандар алда качан угушкан. Александрды желмогуздар коркунучтуу карцерге салышып, чеңгелдер менен жабыла мыжышып, тырмактарын анын денесине матырышканы кимге маалым эмес. Азап чеккен кырчын жаштын тагдыры тууралуу жолдошторунун иштери ачышып, зээндери кейит. Бирок булардын колдорунан келер эмне арга бар? Жакын жолдошторунан эң жок дегенде кенедей жардам болсо, Табалдыга чоң демөөрүн болор эле. Кароолдо турган сакчылар сагызгандай сак. Чоңдору алардын да сазайын беришкен. Алар төрөлөрүнө кара санабаска касам ичишиптир. Кокус шырп эткен шыбышты сезишсе, секирген бойдон улуктарына жеткизишет. Кыйын кырдаал, оор шарт. Эми кантыш керек? Табалдынын замандаш жолдоштору аны куткарууга абдан аракет кыла башташты. Баягы Шакир абышка эптеп тырмалап бир жылчык таап, калаадагы абалды Лебедев менен Катядан билип, туткундарга кээде шыбыш берет. Аз күндөн бери чалдын бардык аракети Табалды жөнүндө. Түрмөдөгү мээнеттүү түйшүк түгөнбөйт. Чал керели кечке кыбырап, кара жанын карч уратта жүрөт. Аны түрмөнүн чоңдору Мако, акылы жок, дөдөй кишидей көрүшөт. Шакир салаваттуу, токто, көптү көргөн адам. Түрмөдө иштегенден бери тигил мырзалардын ага берген сынынан улам макулуктун так өзү болуп калган. Бул көксө, кайсар чал дешип, Шакирди кемсинтишет. Жагдайга жараша чал да өзүн куд эле тигилердин айтканындай алып жүрчү. Кайбир учурларда карт бөрү кароолчулардын көзүнчө күнөөкөрлөр короого эс алууга чыга калышканда ар кимге аманбы, соосуңбу, эми жата бер, күнөөң арылган кезде начальник экөөбүз сени бошотобуз деп ал тамашалап калса, артыкча анын начальник экөөбүз деген сөзүнө шордуу чал баарыдан начальникке мунун теңтүш боло калганын көрсөң дешип, желдеттер аны шылдыңдап күлүшөр эле. Табалдынын жолдоштору бир айла таап, аны түрмөдөн качырууга маслаат кылышып, нечен жолу аракет кылып көрүштү. Бир кароолчу менен Табалды жөнүндө сүйлөшүп эле, ал шорду өз башынан коркуп, жаа бою качып болбой койду. Анысынан эч натыйжа чыккан жок. Табалдыны куткарууга түк жылчык таба алышпады. Ары ойлонушуп, бери ойлонушуп, досун бошотуу үчүн эртели кеч камерадан чыгышканда Шакирди көзөмөлдөп жүрүштү. Бир күнү күндөгүдөй камерадан чыгышса, Шакир чоң челектерге суу тартып жаңы эле келген экен. Кыраакы чал кара күчкө кайпактап, атын сыламыш этип, беркилерди астыртан акмалап кароодо. Климов кароолчуга көрүнбөй жолдошторунун талдоосуна тура калып, тиги Шакирге ишарат кыла, ага кол араанын керектигин түшүндүрүп, ошону тезирээк Табалдыга киргиз дегенсип жаңдаганда, көптү көргөн кыраакы чал астыртан макул дегендей жаңсап белги берди. Бир күнү чак түштө кароолчу 5 атарын туурасынан колтуктап, кезек-кезек оозун ачып эстеп, өзүнчө күңкүлдөп, аркы терги басып жүргөн. Таалайга жараша күн ысык. Анын үстүнө түрмөнүн чоңдору ошо күнү жер жутуп кеткендей дарексиз. 2 күндөн бери ыгын келтире албаганына Шакир кайгырат. Ал тим эле кайпактап короодо жүрдү. Кароолчуга ишенип, надзиратель Никифоров небак жылт берип жок болуптур. Чал адатынча кыңкылдап ашканага кирип чыгып жүрсө, сакчы чебеленип, эки жагын карамыш болуп шашкалактап, сөөмөйүн былкылдатып берки Шакирге
Мен тиги падыша жөө барчу жакка барып келейин. Кызды алып баратам. Sen камерага сак боло тур, деди да мылтыгын ийнине салып, бөжөңдөп жүгүргөн бойдон кетти. Кароолчу жылт берери менен Шакир көзгө илешпей, табалды жаткан камерага жетип, колтугуна катып жүргөн кичинекей араны эшиктин алдыңкы кычыгынан эптеп сойлотуп, табалды, сен кишенди аралай бер, сени качырышат, деп чал шашканда, Шакир аке, туз киргизгиле, деген табалдынын үнү кичине жылчыктан сүрдүү чыкты. Камеранын ичи ага адам баласын оп тартчудай сезилет. Куп, кош балам, деди чал жашы оруп. Биздин кишилер кайда? Алар деле ушунда. Шакирдин денеси бир муздап бир ысыйт. Ал жүгүргөн бойдон ордуна келди. Кароолчудан али дайын жок. Короонун ичи мемиреп жымжырт. Шакир эки жагын элеңдеп каранып, анан 41 камеранын эшигин көздөй буту үзүлгөнчө жүгүрдү. Климов менен Иликин көзүнө учурады. Көрсө, алар да тешиктен акмалап турушуптур. Араны алды, деди Шакир. Бали, эң жакшы болуптур. Биз ошону качыруунун аракетинде болобуз. Баягылар бирдеме бериштиби? Бериш элек. Кокуй, көрүп калышпасын. Биздикилерге жолук. Макул. Китепти тышка чыкканда дааратканын үстүндөгү тактайдын көңдөйүнөн таап алгыла. Булар менен сүйлөшкөндөн кийин чал короонун так ортосуна жетер замат кароолчу алактап дааратканадан келе калды. Ака, жакшыма? Деди кароолчу өзбекче чала сүйлөп. Господин, хорошо, деди Шакир ишин бүтүрө койгонуна ичинен кубанып. Кыраакы чал кыдыңдай басып, дароо оолактоого тырышты. Күтпөгөн жерден короонун сыртынан кимдир бирөөнүн ботодой бозогон үнү угулат. Шакир арабага чеккен атты сугарганы көчөгө чыкса, баягы балтаны жоготкон шорду ашпозчуну округдук соттон дегдеңдетип айдап келатышыптыр. Ашпозчу өңүнөн азып, этинен шылып түшүптүр. Жанагы боздогон шорду ашпозчунун зайыбы бала бакырасы экен. Камеранын ичи көрдөй тар. Күндүз күңүрт, түн кирсе, мунун ичинде түпсүз караңгылык жамырап өкүм сүрүүдө. Табалды ач. Ченеп пычып беримиш болушкан бир сындырым нан менен ал өзөк жалгайт. Жолдоштору Шакир аркылуу буга ара киргизгенден тартып, ал шыбагасына тийген өлчөмдүү насыбын өзү кемитти. Анткени ара колуна тийген күндөн баштап табалды шек алдырбай чын жырды аралай баштаган. Желдеттер камераны күнүгө бир маал тинтип чыгышат. Алардын тинтишер кези жакын калган убакта табалды өзү жебей сактаган нандын жумшагы менен араны нардын тактайынын алдыңкы бетине дароо жабыштыра коет. Канча сак болсо деле тигил митайымдар жаземдебей акыйып турушат. Кароолчулар бир паска көз жазым боло калышса, табалды араны каткан ордунан шып ала коюп, суук көздөргө шек алдырбай чын жырды аралай берет. Колу жооруп, көзү таалайт. Ошондо ал бел байлап чымырканат. Эки колунун алакандары ыйлактап мөлтүрөп чыкты. Жылас болгон чынжыр да жоон. Табалды аранын сабына этегин ороп алды да, чыда жаным чыда, деп чынжырды желдеттерге көрсөтпөй таарыганын токтоткон жок. Ай азаптуу күн ай, акыры чынжырды таарып бүттү. Чыдамкай көк жалдын эми көңүлү жайлана түштү. Ал чынжырдын араланган эки учун сактыкка кордук жок деп бириктирип, ортосунан бекем таңып койду. Эми ыгынтап качуу гана калды. Бирок кантип? Бардык кыйынчылык мына ошондо. Аны качырууга аракет кылар ишенимдүү киши жок. Табылды чынжырды аралаганын берки камерада зарыгып жаткандарга шыбыш берүүнү ойлоду. Жер соргон желдеттер акыйып турат. Мындай кысталышта эбин таап аны качырар жүрөктүү кароолчу чыкпады. Бардык аракет текке кетти. Эр жүрөк күнөөкөр акырын чекмелеп, ар кайсы кароолчуну сыртынан тооруду эле булардын колунан жакшылык келбөчүдөй. Шакир чал менен да ыгынтап сүйлөшүүгө такыр мүмкүнчүлүк болбоду. Бөлөк камерадагы жолдоштору муну качырууга дилгер, бирок дагы эле ишеничтүү кароолчу жок. Табалды чынжырды таарып бүткөндөн 5 күндөн кийин бешимченде эшиктин кичине жылчыгынан короонун ичин карап турса, бөк чөңдөп арабасынын жанында жүргөн Шакир чалдын карааны анын көзүнө элес булас чалдыга түштү. Эми кантыш керек? Кандайча тиги киши менен жаңдашат? Кароолчулар тынымсыз ары бери басып турушат. Алардын сактыгы сагызгандай. Мант берүү жагынан түлкүдөн кем калышпаган жеткен шумдар. Надзиратель Никифоров сербейген саргыч мурутун оң тетери сылап коюп,
Каадасынча купшуңдап кам жегендей камераларды байкоодо. Аңгычакты жел жүргөндө ашкана жактан бышып жаткан тамактын жыты буркурап каптады эле. Надзиратель сугалак неме жыт чыккан жакка таноосун дердеңдетип ашканага басканда берки бирин экин кароолчулар бурчка чогулуша калышып, өздөрүнчө баштарын кейкеңдетишип сөзгө алаксый калышты. Ыгын келтире албай араң турган Шакир чал берки таап алды жаткан камераны тиктесе, кишинин карааны көрүнбөдү. Таап алды беркинин көрбөй жатканын даана байкап, жылчыктан колу менен жаңдады. Чал ошол тараптан көзүн албай караганда аралап бүткөнмүн дегенсип күнөөкөр ага жаңдады. Жол туюк, түк айла таба алышпады дегенсип чал таап алдыга кайра белги берди. Качууга жардам берер кароолчунун жоктугуна эми түшүндү. Кароолчудан бир айла болбосо, чынында бул зындандан качуу кайда? Таап алды нардын тактайынын үстүнө чыкты. Ал кырынан кыйшайып, качуу жөнүндө термелип терең ойго батты. Күлүк ой зымырап ал 2 сааттын ортосунда кыйла санааны сапырды. Ага эч арга табылардай көрүнбөгөн соң үмүтүн үзүп түңүлөт. Акыл табышар жолдош жоролор да жанымда жок. Алар да мага окшош камыгып жатышат. Табылды. Сен жарыкчылыктын шооласын качан көрөр экенсиң? Таалай талашуу оңой эмес экен го. Боштондук, эркиндик деген бизге кымбатка турат көрүнөт. Жалгыздыгым, эгер жолдошторум жанымда болгондо. Ал өзүнчө күңгүрөнүп кыймылсыз жатат. Жамбашынан катуу тактай өтөт. Жаралуу денесинин ар кайсы жери тызылдап ооруйт. Баятан берки кыжырланганынан эчтеме чыкпаганын сезе койду. Нечен кыйынчылыкты көтөрүп көргөн, баг жайган кайран берен, жабыр көргөнүн мындан ары унутууга тырышты. Көрүнүшү суук, карыптык башына түшкөн адамдын көңүлүн ого бетер чөгөрүп, кайгынын жарчысы сыяктанган ушу мээримсиз камеранын ичи жымжырт. Бопбоз дубалдын бир гана жерин тешетиктеп жаткан таап алды бир окумда денесиндеги жараны сезбегендей ыргып турду. Ак калай кружкага суу куюп тузду чылады. Дат баскан калай кашык менен аны аралаштырып, анан туздуу суу менен бутундагы ыйлактаган жараны бүт жууду. Атүгүл кай бир жерин ооруса да тиштенип чыдап, кызыл ала кылып тырмап койду. Ансыз да мунун башынан азап арыл элек го. Ден соолугу өтө начар. Түн кирди. Эртеси эртең менен жарасынын баары шишип чыгыптыр. Эки буту тим эле дулай. Кара көк тартып чыңалат. Азоолог убакыт өткөндө жаранын шишиги аны кандай абалга алып барарын ким билсин. Аттиң-ай, чабалдык кылгандай таап алды мажүрөө жигит эмес эле го. Же мырзалардын адилетсиздигинен кутулбаганына өчөшкөндөй эми өз жанынан кечкиси келдиби? Эл камын жеген чоң максаттуу кишилер душманынан кордук көргөн сайын күчөчү эмес беле? Экинчи күнү таап алды ордунан араңдан зорго козголду. Камераларды тинтип жүргөн врач мунун шишип көөп кеткенин көрүп, чоң доруна ошол замат билдирди. Денесин тулуптай болуп шишик баскан таап алдынын кебетесин көргөндө врач өз жанынан түңүлө түшкөн. Түрмөнүн чоңдору күнөөкөрдү эң эле аша чаап кыйнашканын сезишип, өздөрү да чочушту. Сыркоону колдон келишинче ылдам дарылоонун өтө керектигин врач кан какшап айтты. Эгерде госпиталда дарылабаса, күнөөкөрдүн каны бузулаарына шек жоктугун врач чоңдорго айрыкча катуу эскертти. Түрмөнүн билермандары өздөрүнүн үстүнөн карашкан улуктарынан алышкан уруксатына жараша кесел таап алдыны кароосу менен ошол эле Ташкент калаасындагы согуштук госпиталга ылдам жеткирүүгө буйрук берүүгө мажбур болушту. Госпитал түрмөгө катарлаш эле. Түрү суук түрмөнүн караңгы сасык камерасына караганда госпиталдын бөлмөсү таап алдыга тим эле бейиштин төрүндөй көрүндү. Ага берден даамдуу тамак берилет. Жаткан төшөнчү орду таза. Аны дарылап, жараларын, шишиктерин жандырууга боорукер доктор аябай катуу киришти. Жараттан жаны жапа тарткан таап алды мурдагыдан саал тыңып ирденүүдө. Күндөн күнгө тыңып келатат. Анын колу оор чынжырдан бошогон. Бутундагы кишен мурдагысындай шалдырап түшпөй жүрөт. Мууну кире баштаган сайын ал өңүнө чыгып, чырагы эки көз жоодурайт. Бүткөн бою жыш баскан жаранын карттары сыйрылып түштү. Анын ордун кара так басты. Таап алды жарык терезеден күндүн нуруна көөдөнүн тосот. Калаанын ичинде жибектей желбиреген жел анын бети башын аймалап дем берип сергитет.
Мунун мындан мурда көргөн чексиз кордугу, жүрөгүнө түшкөн тактын белгиси кайдан эсинен кетип унутпосун. Таабалдыны ооруканага мырзалар боор оруп жаткызышпаганы кимге болсо белгилүү го. Ал бекем чыдамдуулугунан баягы караңгы камерадагы туз анын шылтоосуна шыноо болгон. Бул кыргыздын уулу көрөр күндөн үмүт үзбөйт. Госпиталдын бийик боз дубалы бар эле. Ошонун ар жагында не бар, не жок экенин онтошкон оорулар кайдан көрүшсүн. Дубалдын сыртынан чоң үйлөрдүн төбөсү, узун жыгачтар көрүнөт. Андан бөлөк аяктагы тиричиликтен госпиталдагы оорулар караманча кабарсыз. Туткундар күндүр түндүр бөлмөдөн карыш жылышпай бук болушуп, терезеден Азиянын көгүлтүр тунук асманынан көздөрүн айрышпай суктана карашат. Талдын, теректин саргая баштаган жалбырактарын көрүшүп, жайдын кеткенин, өмүрдүн зуулдап өтүп жатканын ойлогондо кайгыруу менен үйлөрүн эстешет. Тыңып келаткан оорулуну өз эркинче ээн жакын госпиталдын кенен короосунун ичине жүрүүгө ким коюптур? Артыкча Таабалдынын денесиндеги быжыраган жаралары эми гана араңайып келатат. Бүткөн боюнан шишик тегиз тарай элек. Ошенткен менен ал күндөн күнгө тыныгуунун үстүндө. Мында жаткан сыркоолордун сырын билбеген соң, аларга чечилип тилегин айтуу Таабалдыга коркунучтуу. Госпиталга түшкөн саясий туткундар билинбейт. Балким мырзалардын запкысынан ооруга чалдыккан бирин сериндери бөлөк бөлмөлөрдө кайтарууда жүрүшкөндүр. Түрмөдөн биякка туздун жардамы менен Таабалдынын келгенине бир топ убакыт болду. Эртели кеч абайласа, андай кишинин шеги билинбеди. Бир бөлмөдөгү оору бөлөк бөлмөдөгү ооруга жолугуу эң таакык. Ал тууралуу жогорку чоңдордон катуу буйрук бар эле. Таабалды менен бирге бөлмөдө жаткан жапалдаш бойлуу, сол жаккы чекеси тырык, көзү бакырайып, чанагынан чыга тургансыган сары чийкил киши сарык болуп жатат. Доктордун айтуусуна караганда, оору анын боорунда, өтүндө экен. Бул илдет аны тооруганына аз келгенси бечаранын сол колу да сынык. Өзүнүн айтуусуна караганда, бир чиновниктин баласы ойноп туруп кудукка түшүп өлөт. Ошол баласы чөгүп өлгөн чиновник «Сенин балаң менин уулумду кудукка түртүп иди» деп буга доогун артат. Анын ак жерден жалаа менен түрмөгө түшкөнүнө Таабалды анча таң калган жок. Таабалды өзү бирге жаткан Антон менен далай жолу маектешкен. Аны өз жолуна тартып алуу үчүн үгүттөгөн жок. Бир күнү Антон терезе жакты кайра-кайра жал-жал карап турган. Анын көзүндө жаш. Бир окумда ал соо колун өйдө көтөрүп, барбайган шадыларын түйүп, «Эх, турмуш» деп кыжырланып, анан жүгүргөн бойдон барып каалганы муштагылап ачууланып өксүдү. Таабалды ага кайрат айткысы келбеди. Мейли, дагы күчөйтүшсүн деген ойдо эле. Күнөөкөр бир топтон кийин солукту да: «Улуу императорго дартымды айтып, андан ырайым сурап жазганыма көп болгон. Андан ушу кезге чейин жооп жок. Кыязы падыша бир жакка саякат кылып кетсе керек. Же менин зарым ага жетпей калдыбы? Айтор эмне болгонун биле албай башым маң болду» деп ал алаканы менен чекесин сылай улутунду. Таабалды эмнегедир күлүп жиберди эле. Тигил күнөөкөр аны табалап жаткандай сезип, териге түштү да кабагын чытып: «Сен эмнеге күлдүң?» деди. «Тууган, сен мага ачууланба. Мен өз дартымды айтсам, сен күлөсүң да. Анан кантип ыза болбойын?» Таабалды ордунан турду. Эшик жакка каш кагып коюп, анан Беркинин жанына акырын келип отурду. «Сен мага кыжырланбагын, тууган. Мен шылдың кылып күлгөндөй, сен эмне мага кас белең? Неге каткырасың? Эх, шайтан десе. Сен кимден ырайым сурап арыз жаздың эле?» «Кимден дегениң кандай? Падышадан, атакебизден». Таабалды мурутунан жылмайып күлгөндө, тигинин башы кейкеңдей түшкөндө, Саша андан минтип сурады: «Айтчы бурадар, сени менен мендейлердин падышасы барбы?» Антон селттей түштү. «Атакебай, мен эмнени угуп жатам? Эмне? Императорду тактан кулатышты беле?» Ал тизесин муштап, анан Таабалдыны акырая карады. Ээрди көгөрүп, калч-калч этет. «Баса, мен байкушка андан жооп болбогонунан бир мандем бар эле дейм да. Баса дейм да. Сен мага уккан кабарыңды дурустап айтсаң?» «Мен ал жөнүндө эчтеке уга албадым. Деги менин байкашыма караганда,
Падыша сага мага окшогон шордууларга ырайым кылбайт дешет го. Балким ошо чын чыгар. Антонго бу сөз тим эле аны бирөө ийне менен сайгандай тийди. Анан ал кимге жакшылык кылат имиш? Кимдерге анын кайры тиет? О Кудай, деги кимге ишенүүгө болот? Ким билет? Ал жанагы ак сөөк мырзаларды колдойт көрүнөт. Чиновниктердин, помещиктердин, фабриканттардын жана ушуларга окшогон мырзалардын кедейлерге, жумушчуларга ырайымы баары жогун менден көрө сен ачык билерсиң дейм. Антон башын чайкап, коңур саргыч бапыйган сакалын сылап өкүнө сүйлөдү. Эх, ошону мен да сездим эле. Табалды аны ого бетер кайрамак болуп, акырын ага өткөн бир окуяны сүйлөдү. Антон, сен 1905-жылы Петерде кандай шумдуктуу окуя болгонун балким уккан чыгарсың. Колу сынык оорулунун саал кабагы бүркөлө түштү. Ошондо падышадан ырайым сурашып барган жумушчуларды кырыптыр дешет го. Ошондой болсо керек. Жана айттым го, падышадан мен да ырайым сурадым эле. Табалды сөзүнүн акырын бүтпөй токтогондо Антон башын чайкап, көзүн жүлжүйтө кетти. Атакебиз сага ырайым этти беле? Андан мага болгон ырайым мынабу. Өзүң көргөн азаптын тагы. Мага мындан артык андан кандай ырайым жана жакшылык болсун? Да, деди Антон башын мыкчып. 7 бала мач, жылаңач, өзүм түрмөдө отурам. Атакебизден ырайым жок. Ох Табалды ага акырын шыбырады. Чындыкты тиги мырзалар сени менен мендей байкуштарга ыра көрүшпөй, түпсүз деңиздин түбүнө таштап жиберген дешет го. Пудовкин унчукпай жанында шылкыйып отурган оорулуу күнөөкөрдү тикерее тиктеп, аны көрсүн дегендей бутундагы кишендин тагын көрсөтүп, сөзүн улаганда анын жанындагы армандуу бечаранын денеси дүркүрөдү. Мына мырзалардын сен экөөбүзгө арнап берген чындыгы. Көрүп ал, көргүн. Аттың-ай, караңгылыгыман ошого көзүм жетпептир. Балким сен мени бузуку кишидей көрөрсүң. Жок, айтчы айланайын. Канткенде ушул азаптан кутулабыз. Кордук, камыктык. О, жараткан кайдасың? Тууган, эгер сен макул болсоң, бу кордуктан кутулар азырынча бир гана айла бар. Кандай? Биз оорубуздан айыгып келатабыз. Аз күндө бизди могу жаныбызда турган түрмөгө кайра кууп барышат. Анда барганда мындан жаман оор күндөрдү көрөрүбүз ачык. Распы? Ошондуктан аракеттенбесек, кийин кеч болуп калар дейм. Сен кандай дейсиң? Антон саал-пал ойлоно түшүп, анан ал тике маңдайда отурган Табалдыга мойнун созуп, "Эми кантыш керек?" деп акырын сурады. "Эртерээк камынып качыш керек." "Кантип?" "Эгерде сен макул десең, качуунун айласы табылат. Жабыр тарткан оорулуу күнөөкөр сүйүндүбү, анын шапайган ак саргыл жүзүнө тамылжып кан жүгүргөнсүдү. Ал бир топко дейре убада берүүдөн чочугандай кейиптенип ыргылжың болду. Тасырайган маңдайынан муздак кара тер чыкты. Ал ойлуу бөлмөдө аркы терки басты. Бул минтип оюн бир жерге токтото албай кысталып, олку-солку болгондо, бечара такшал элек неме да кантсин деп Табалды өзүнчө бер жакта ойлонуп отурат. Ошол учурда уясына кылкылдап батып бараткан күндүн кызыл нуру терезенин айнегине чагыла тийгени тигинин көзүнө чалдыга түштү. Күнөөсүз күнөөкөр колун шилтеп, "Болуптур, качууга мен макулмун. Кайра кармап алышпаса эле болгону. Аракет кылалы", деп ал каргылданган үнүнө эң этият боло араң шыбыраганда Табалды, "Эртеңден тартып аракет кылбасак кеч болуп калат", деди эле тигил киши өзүнчө. "Демек эртең" деп кайта күбүрөдү. 5-сентябрь. Таң ак таштагандан асманды ала булут чалган. Күндүн көзү булут арасынан бирде жылт этип көрүнө калса, кайра булуттун арасына далдааланып жоголо түшөт. Сыдырым жел бак дарактардын жалбырагын жай гана желбиретет. Чак түштө каранөшөр төгүп өткөн. Бөлмөдө көздөрүн жайнатып, зарыгып жатышкан күнөөкөрлөрдүн демейдегидей кабактары бүркөө. Табалды менен Антон сан күндөн так ушул күнү буларга каршыккансып жаан сел жүргөнчө катуу жаганына өтө өкүнүшөт. Экөө күнү бою терезеден көздөрүн алышкан жок. Калың жаан короонун дубалынын кырынан да өтүп кетсе керек. Мына ошого булардын иштери ачат.
Дубал урамак тургай тып-тыйпыл жер менен жексен болор күнү кайда? Күн батардан 1-2 саат мурда асман чайыттай ачылып кетти. Эки күнөөкөр ошого кубанышат. Оорулуу күнөөкөрлөр ушундай сонун мезгилде кенен чонон короодо сергип жүрүүнү самашат. Айлаганча алардын ою менен кароолчулар кайдан болушсун? Таабалды ичинен сызып бөлмөдө ары бери басып жүрөт. Бир маалда берки шылкыйып отурган киши терезеге жакын барып абайлап туруп, "Дааратканага барар маал болду го", деди. "Дал учуру", деди Таабалды. "Анда жүр." Антон басып баратып токтоп, артын кылчайып, өзү жаткан кроватты тиктеп, өзүнчө чокунуп күүрөдү. "О Кудай, колдой көр." Таабалды босогодо турган. Берки анын арт жагына келип токтой калып, дагы эле ал өз ичинен алда немелерди айтып күбөрөй берди. Эшик тык-тык эткенде коридордо аркы терки баскан кароолчунун "Эмне?" деп оолунган үнү чыкканда бөлмөдөгүлөр жарыша "Короого, дааратканага" дешти. "Чыдай албай баратасыңарбы?" "Кысталып калдык, мырза." "Чыккыла." Эшик шарт ачылганда Таабалды менен Антон катар басышты. Таабалдынын бутундагы чынжыр ар бир кадам шилтеген сайын шалдырап кулактын кужурун алып баратат. Короонун ичинде жан жок экен. Булардын аркасынан көзөмөлдөшкөн сакчылар өздөрүнчө баштарын тийиштирип күңкүлдөшүп калышты. Пудовкинге бөтөнчө сак болушкан Шиховцов менен Олейников деген желдеттер жай баскан күнөөкөрлөрдүн артынан ээрчишпей, дааратканадан окчунураак токтоп, чылым чегише кетишти. Өздөрүнчө кобурашты. Разумный деген кыйды гүлтүйгөн семиз сакчы тигилер дааратканага киришкенде оозун ачып эстеп, ар жакта турушкан желдеттерди карап, башын чайкап калжактап, өзүнчө эле дайыны жок сөгүнүп турду. Убакыт өтө тар. Таабалды дааратканага кирери менен мурдатан аралап койгон бутундагы чынжырды шашып чыгара коюп, анан даараткананын аркасына калкалап койгон бойро калканычты дароо омурос менен жыга түртүп, безеленген бойдон качып жөнөдү. Кароолчу Разумный тиги зымырап бараткан Пудовкинди көрө койду да "Качты!" деп катуу кыйкырып жиберип, дааратканага жулунган бойдон кирип, Антон Яковенкону качууга үлгүртпөй арка жагынан кармап алды. Бер жакта турушкан Шиховцов менен Олейников шашып, тиякта качып бараткан Таабалдыга жабыла ок чыгарышты. "Качпа! Ат! Ат! Эх! Токто! Токто! Өлөсүң! Ат! Ат! Эй!" Кароолчулар жаадырган ок Пудовкиндин туш-туш жагынан чуулдап өтүп жатты. Ал безеленген бойдон кенен короонун дубалын көздөй 300 кадамча жүгүрүп барып, колуна кармаган кишенди куураган калың чөптүн арасына ыргытып жиберип качты. Мылтыктын тарсылдап атылганын угушуп, госпиталга жакын катарлаш түрмөдө иштеген адамдар дүрбөгөн бойдон чуркашты. Бул учурда адам айтып түгөткүс шумдуктуу көрүнүштөр болду. Кым-куут, 3 кезден бийик келген дубалга Таабалды күйүлөнгөн бойдон жетип, андан түйүлделе ойрон болгон эски там жамгырдан кийин кургай элек экен. Тамдын кырына качкындын колу тийгенде туруштук бере албастан жылас болгор омкорулуп түштү. Качкын дубалдын боорунан жылмышып жерге түшүп, шашкан неме обдулуп секирейин дегенче болбой артынан кууп келаткандар жетип аны үлгүртпөй кармап калышты. Аттың дүйнө ай! Таабалды былк этпестен баг жайып турду. "Акмак, ит! Качып кете жаздады, Муну эмне мынча кармашат? Мындай коркунучтуу кишини атыш керек эле. Хе-хе, Пудовкин. Ур. Кол тийгизбе. Ансыз деле мунун араң жаны бар. Жаласына кылабыз." Желдеттер Пудовкинди бир сыйра жекирип чыгышты. Аны госпиталга айдап келишип, жападан жалгыз палатага жаткызышып, дароо качкындын колу бутун кишендешти. Бул кабарды угар замат полицмейстер каарланып, госпиталга учкан бойдон келди. Ал каардуу төрө мындагы кызматкерлердин баарын аягы менен тик тургузду. Ошол күнкү кезектеги сакчылар Таабалды жаткан бөлмөнүн ичин түп көтөрө, кенедей жерин калтырбай бүт тинтип чыгышты. Аранын түк жиги билинмеди. Полицмейстерден коркушканынан булардын да өңдөрү бузулган. Тиштерин кычыратышып, Пудовкин дешип сурданышып, күнөөкөргө кекенип сөгүнүп жүрүшөт. Жедеп араны эч жерден таба алышпай мүңкүрөшкөндө "Сен көргөндүрсүң, жаныңда жаткан адамдын кишенин көрбөй коймок белең. Тап, чынын айт" дешти берки күнөөкөргө. Мындай док кылуу Антонго катуу тийди.
Жеке эле ушинтип жөн болушпастан аны кордошуп ызалашты. Жаны менен алек болуп араң жүргөн Антон Яковенко мен арааны көргөн жокмун деп такыр жуутпай койгондо тинткен кароолчулар андан түңүлүштү. Араанын чатагы улам аябай ырбады. Ооруларды дарымдаган докторлор менен госпиталда иштегендерге жоболоңду араанын сааты тиймек болду. Пудовкинге жардамдашкан силерсиңер дегенге чейин барды кыйкым таппай жүргөн полицмейстер. Алар биз билбейбиз деп карганышса да түк ишенген жок. Тинткен желдеттер өздөрүн актоого аракет кылышып, госпиталдагыларга жалаа жаап түртө салууга аракеттеништи. Табалдыны кайтарган кароолчунун үстүнө дагы кошуп сакчы коюшту. Баары биринен бири шек алышат. Табалды качып баратканда жараларын дубалга уруп алыптыр. Буту колундагы эски жарасынан шүйүшүңдөп кан чыгат. Сөөк саагы сыздайт. Аттың жаранын залдарынан забыркаган жаным, анын үстүнө каруумдун жоктугунан дубалдан секире албай калдым деп ал өзүнчө өкүнүүдө. Тигилер эч жазыгы жок кишилерди каарып жүрүшкөнүн Табалды небак сезген. Эми кантыш керек? Болор иш болду. Тигил бечаралардан не жазык. Госпиталдын ушул күнкү кезекчиси өз башын актоо үчүн жогорку чоңдорго акырын шыбыш берип, күнөөсүз бээрде иштеген кишилерди каралатууга ою бар көрүнөт. Кантип эч жазыгы жок ак немелер жалаага жыгылат. Анда Пудовкиндин адамгерчилиги кетет го. Зулумдар менен талыкпай кармаша жүргөн оyon эми ушул жерден өзүн айыктырууга аракет кылышкан жазыксыз кишилерди кылдан кыйкым табышпай көрүнгөнгө асылган билермандарга кантип эле каралата койсун. Табалды төшөктөн туруп келди да эшикти такылдатты. Сага эмне керек? Мага кезекчини чакырып коюңузчу. Сакчылар андан чочушту. Аны жеп жиберчүдөй акырая тиктешип, анан бирөө ыргылжың боло дежурныйды чакырмак болуп басты. Пудовкин босогодон карыш жылбай сүрдүү кебетесин көрсөтө, маңдайында турган кароолчуну тиктөөдө. Сакчы өз жанынан чочугандай кыңктебей зыңкыйып турат. Ар жакка кеткен кароолчу бат эле кайра келип ордуна солдоюп турду. Аңгыча госпиталдын кезекчиси жанына эки кишини ээрчитип чамынган бойдон палатанын эшигине жеткенде, анын көзүнө Табалдынын карааны көрүнө түштү эле, ал негедир чочуп селт этип, оозун ачып орсок тишин көрсөтө анткор жылмаймыш болду. Кош, сен дагы бир балени баштаган турасыңбы? Анын кекер дегенине Табалды ачууланбай күлүмсүрөдү эле, кезекчи ыза болгондой мостое түшүп, бир кадам артка кетенчиктеп бакылдамак болгондо, бөлмөнүн эшигинен башын чыгарып турган Пудовкин андан мурда озунду. Кезекчи мырза, бул дагы бир балени баштаганы жатат го деп сиз менден чочубаңыз. Мен силерге эми чынымды айтып бермек болдум. Антпесем силер бөөдө күнөөсүз кишилерге асылдыңар. Ал чын жерде мен тиги түрмөнүн камерасында кыйналып жатканымды эле аралап таштаганмын. Ошондой беле? Деп кезекчи жанындагыларга башын чайкап, аларды күбө кармап, уктуңарбы деп үтүрөйдү. Табалдын маңдайында жарданып тургандарга дагы кошумчалап мындай деди. Бул госпиталда иштешкен кызматкерлердин алда качан араланган кишен менен эч кимисинин тиешеси жок. Мына ошону моулардан шек санаган штабс-капитан полицмейстер төрөгө эскертип коюңуз. Табалды бурулуп барат эле артынан. Ошолары эми кайда? Сен аны кимге бердиң? Деп кезекчи такып сурай калды. Ал кайда калганын жана аны ким мен жаткан камерадан таап алганын азыр биле албайм. Кудай-ай, биздин башыбыз баледен кутулду, деп госпиталдын кызматкерлеринин баары күлүңдөдү. Жаранын тагы деле кетер эмес. Мунун тулку боюна желмогуздар баскан тамга балким бир кездерде өчөр. Ал эми анын жүрөгүнө кадалган азаптын тагы кордук эзелде эсинен кеткидей көрүнбөйт. Залимдердин буга көрсөтпөгөн эч бир санаты калбаптыр. Буга ырайымсыздык, мыкаачылык кылышканын эстешсе, чоңдордун өздөрүнүн да бүткөн бою дүркүрөйт. Өмүр жолун талашкандардын абактан башы арыла элек. Мындай калк камын көргөн белдүү кишилер келечектен үмүт үзүшчү беле. Ушундай кайраттуу залкарларга доорго үстөмдүк кылышкан эзүүчүлөр ок атышты, сабашты, дарга асмакта болушту. Колу бутун кишендеп зынданга бекитишти. Кулак уккус, көз көргүс алыска айдап да жатышат.
Төрөлөр ошолорду ойрондоо үчүн канчалык аракет кылышса да, андай кишилер улуктарга багынышар эмес. Күнөөкөрлөрдүн өмүрү соолор мезгилин мырзалар билгичтик менен күн мурунтан эле небак чектеп коюшуптур. Төңкөрүш чыгарууга умтулгандар сүргүндө дешип, Ташкент калаасын жаңыртышып, ат ойнотуп чапкылашкан атчан казактарды тугурган падышанын ушул билермандары. Бир кездерде Пудовкиндин Каң шаары ушул шаардагы журтка катуу кулчу. Аны сотдарга асууга өкүм кылган. Ошондо ошонун күлгөнүн көргөндөр болуптур. Ошондон кийин Пудовкин акыл эсинен ажырап калган экен деген жалган кабарды калаага жайышкан түрмөнүн желдеттери мына эми таап алдыны камерадан камерага тынымсыз которуп турууга өздөрү аргасы болушту. Түрмөдөгү күнөөкөрлөр баягыдай эмес. Алардын күжүлдөгөн шаңдуу үндөрүнөн төрөлөрүнүн кулагы тунат. Ошолордун мындай көрүнүшү эзгендердин бара-бара жүрөгүнө көк таштай тийгенин өздөрү деле сезишкен экен. Таап алдынын тилектеш достору кайда? Аз күндөн бери алардын бул түрмөдөн эмне үчүн караны көрүнбөйт? Ошол кызыл шуңкарлар эзилген кембагалдардын таламын талашкан азаматтар эмес беле? Же аларды башкесерлер тынымсыз гана суук көргө узатышканбы? Мынча кармашкан залимдер ошондой мыкты адамдарды аяшмак беле? Баягыда Пудовкинди жанчып жатышканда анын максатташ ушул абакта жаткан жолдошторунан чочушуп, аларды түп көтөрө алыс сүргүнгө айдашкан. Жан кыйышпас курдаштарынан чоңдор эрксизден ажыратышканын Саша госпиталда саргарып жатканда эле кабар алган. Карыш жылса кароочулардын кайтаруусунда жүргөнүнө жыл маалы болуптур. Пудовкин чабалдык кылып бериле койчудай эмес экендигин сезишти. Таап алды түнөп чыккан камерадагы күнөөкөрлөр ошонун эртеси эле күйүлөнүп калышат. Ушундай шумдуктуу көрүнүштөн соң желдеттер безгек тийген немедей калтырашат. Камералардын баарын бүт кырка кыдырып жүргөн Пудовкинден үмүттөрүн үзүшкөнү мындай турсун, аны революциянын уругун чачып жибербегей эле деген коркунучта жүрүшөт. Ошентсе да төрөлөр аны өз бойлоруна тартуунун аракетинде. Жакында эле деподо от арабанын темир жолунда иштеген жумушчулар бир чоң суунун жээгине жыйын өткөзүптүр. Ошол топко ээлигип барган кара таман кедейлерге Лебедев деген большевик катышкан экен. Түгүл боштондукка чыккыла, жоголсун залимдер деген сөздөр болуптур. Бул калайыктын көтөрүлгөнүнүн белгиси. Ошол топко катышкандар шаңкылдаган назик үндөрүн созушуп, кандайдыр революциялык ырды ырдашкан экен. Муну уккан байбатчалар башын тырмап, төрөлөрдүн көздөрү алайып, жүрөктөрү түшүп кала жаздаптыр. Алар коога, кыямат кайын болоруна аз эле калса керек, элдин түрү бузук дешип өкүрүшөт. Бул окуяны полициялар билип калышып, баштарын мушташканы күнөөкөрлөргө небак угулуптур. Антонович, Егорыч деген саясий кылмышкерлер айдоодо баратышып, жолдон качышкан имиш деген кабар шаардагы сандаган калайыкка деңиздин желиндей тараптыр. Көчөнү күндүр түндүр атчан казактар кайтарып сороктошот. Шаардын чок ортосундагы чуңкурга Николайдын чоң сүрөтүн тикесинен орнотушуп, анан анын таноолоруна эки бадыраң сайып, сен барда бизге жыргал жок деп алдына жазып кетишиптир. Буга окшогон нерсени көргөндө падышанын кызматкерлери доңуздай өкүрүшүп кыжырланышты. Падышаны маскаралаган кишини кайдан кармоого болот? Полициянын бакан ооздору көчөдө жүгүрүп жүрүшүп, саздагы бакадай бакылашат. Алар бирөөнөн кичине эле шек санашса, ошону полицияга, жандармерияга кармап беришет. Шаардык жай кишилердин жаны кулактарынын учунда. Поптор кемпир чалдарды чиркөөгө камап алышып, балдарыңарды козголоң чыгарууга аракет кылган бузуктарга жибербегиле деп акыл насаатын айтса, молдолор, ыймамдар ар кимди мечитке чакырып алышып, падыша куда эмес, кудадан жуда эмес, анын амирин туткула. Балдарыңарга, жаштарга, колуңардагы кулдарыңарга сак боло көргүлө. Жараткан, өзүң колдой көр деп чуулдашып, асманды карап бата кылышып, арбактарга Куран окушат. Турмуш оор, өз каражандарына шектенишкен төрөлөр колдоруна тийген шектүү кишини ылгабай эле жырткыч айбандарча тиш салуудан кайра тартышпайт. Ир алды менен коркунучтуу кишилерден кутулууга ашыккан түрмөнүн башкаруучулары баягы таап алдыга суук колдорун сунушуп, ага дагы кастарын тигишиптир. Нечен кылымдар бою агыны токтолбогон Азиянын атактуу суусу Сырдарыянын жээгинен
Başkeserler birleşken uyezdік başkarmanın buyruğuna ылайык kayran erler alыс ketmek bolupdur. 1910 yıl aprel ayının aylуу түндөрүн bir ele. Жele баскан желдеттер Машкедей жойлошуп капыстан камерага чамынып келишип, Таабалдынын колу бутун мыктап кишендешип, аны жоонтоп күнөөкөр менен кошо Ташкенттен кайдадыр алыс жакка түн катырып айдашты. Эрксизден Азиядан узап бараткан эл камын ойлошкон берендер менен коштошкондой асмандан сансыз жылдыздар жылтылдайт. Апрель айынын аңкыган атыр жыттуу салкын жели лепилдеп, айдоого бараткандардын бети башын аймалайт. Таң атканча безеленген акын булбулдар кайың топ бактардын арасынан кубулжутуп сайрай тигилерге кош айтышкан сыяктуу. Кайгылуу калаа тунжураган калың уйкунун кучагында. Күнөөкөрлөр узак жолдо. Булар кайда баратышат? Күн уясынан өрттөй кызарып чыгып келатат. Жепирейген боз тамдын жанына жалгыз түп өрүк өскөн. Ошол быйыл бүрдөктүр. Өрүктүн мөмө байлоого үмүтү бар окшоду. Чарчы бойлуу, толмоч, ак саргылынан келген улгайган аял ушул жаңыдан гүл ачкан өрүккө далысын жөлөп ойлуу отурат. Ал мелтиреп чыгып келаткан күндү кароодо. Бу бечара аял кезек оорулуу тунат. Мунун жанынан мыдыр эткен жан көрүнбөдү. Алда кайдан от арабаны тартып бараткан кара буканын озондоп кыйкырганын укканда кыялга баткан аял негедир селттей түштү. Илгери паровозду эл кара бука дешчү. Бу кандай армандуу неме? Неге мынча түпсүз ойго түшөт? Бул Николай Иликиндин зайыбы Надя эле. Николай камала элек чагында ал дайым ушул мезгилде так ушул өрүктүн түбүнө жай күндөрү бир маал эс алып, эриккен неме ичинен кайрып кандайдыр моңдуу ырды ырдамыш боло бергени зайыбынын кулагына жедеп сиңген. Бүгүн эртең менен Надянын эсине эринин ошол элеси түшсө керек. Бир окумда ал тизесин таянып өөдө болуп, айланасына түк көз салбастан жыла басып үйүнө кирсе, дубалдын боорундагы өлгөн уулу менен айдоодо жүргөн күйөөсүнүн сүрөтү көзүнө чалдыга түштү. Ошондо бечара аялдын зээни кейип, мууну бошоду. Аңгыча күтпөгөн жерден Катерина менен Валя келишти. Надя жеңе деген Катеринанын шаңкылдаган үнү капалуу аялдын кулагына сүйкүмдүү угулат. Сени Николай абакем укмуштай бек сабырдуу, кайраттуу дечеле. Ай, мунун жашыктыгын көрсөң. Аңгыча Валя жолугун оңдоп байлана койду да, жылмайып Надяга келип, анын шадылуу беш манжасын кармалай сүйлөдү. Кой, капаланба Надя. Көз жаш адамды акылдан адаштырат. Андан көрө Николайдын калайык үчүн айыпталганына сен кубансаң, далай немелер ууру кылышат экен, аракеч болуп балдарын таштай качып жатат. Катындарынын көздөрү шишек, күндө уруш талаш. А сенин Николайың болсого революционер, коммунист, дагы жанагы көпчүлүк болгонду эмне деп атоочу элеңер, Катя? Большевиктер. Ооба, сенин эриң ошол большевиктерден. Демек Надя, сенин Николайың сонун кишилерден турбайбы? Сабыр кылсаң. Жакын санашкан кишилерине мындай жакшы сөз укканда Надянын көңүлү көтөрүлө түштү. Жаркылдап беркилерге чай берүүгө ашыкты. Катя анын ар бир кыймылын астыртан байкап турду. Тигил булардын келгенине жетине албай кубанып, кичинекей бир тоголок кантты эки бөлүп, берки экөөнүн алдына койду. Ой, Надя жеңе, өзүң жебестен бизге сактап жүргөнсүң го дейм я, деп Катя тамашалап алаканын шакылдата кетти. Валя башын ийкеп күдүңдөдү. Сен өз кешиңи бөлүп алгын. Мен көптөн бери оозума кант ала элекмин. Ооба, Катя ырас айтат. Муну бөлчү, деп Валя өзүнө тийген кантты тең бөлө койду. Мен жебейм, көптөн бери келе элексиңер, силерди абдан сагындым. Баса, Сашадан кабар ала алдыңарбы? Катя чайдан уртап, стаканын столго коюп, терезеден тыш жакка көз жүгүртүп, беркилерге үнүн каргылдантып сүйлөдү. Аны да кечеги түнү айдап кетишиптир. Эмне дейт? Деп чоочуп кетти Надя. Ооба, желдеттер аны ушу шаарга коймок беле. Катя экөөбүз Сашанын жайын сага айтканы келдик эле. Бир паска булардын эч кимиси унчуккан жок. Алкымдарынан чай ары өтпөй жатты окшоду, ошентсе да бири-бирине сыр билгизбей ууртамыш болушат. Аны кимден уктуңар? Лебедев агайга таңга жуук тигил Шакирчал кабар бериптир. Биздин тууган кайда?
Sen аны кыштакта дебедиң беле, Валя? Деп сурады Надя. Ал кожоюнунун кыштагына анда санда барымыш болот. Өзү да ушунда келип Катя менен акылдашмак эле. Ошо маалда тыштан бүтүйгөм терезенин жанынан кимдир бирөөнүн карааны элес булас көрүнө калып, дайынсыз жок боло түшкөндө үйдөгүлөр тынчсызданышып, элеңдеше терезени карап турса, сырттан эч нерсе көрүнбөдү. Баягы китептер бек жерде беле? Деп Валя акырын Надяга шыбырап жаткан кезде сакалына ак түшүп, муруту буурул болгон кара кишинин мойну созулуп үйгө кирип келатканы көрүндү. Аны көргөндө беркилер эс ала түшүп, жапырт күлүп калышты. Келген кишиге күлүмсүрөп ызаткыла үйдөгүлөр утурлай жүткүнүштү. Шакир аке, дешти үчөө тең жарыша. Шакир колундагы сары кагазга оролуу бир кадакча кишмишти Надяга сунуп жатып, башы менен жаңдап. Ал келди, деди эле Валя шып сыртка чыкты. Үйдөгүлөр кичирээк үстөлгө олтурушуп жатканда Лебедевди эшикке чыккан аялы ылдам ээрчитип үйгө кирүүгө үлгүрдү. Мына, Надя, муну ээрчитип келдим. Кебетесин карасаң, полициялар менен жандармерияларга жазгырам деп сакалын бапыйтып кое берген. Куд эле маркум атасынын сакалына окшош, карасаңар. Баары күлүп калышты. Надя, кандай? Деги жүдөгөн жоксуңбу? Деп Лебедев тирүүлөй жесирге жылмая карады эле. Берки Надя болсо күлүңдөп, сыр билгизбей баарына чай куюп сунду. Жалгыз калганым гана болбосо, тың эле оокат кылып жүрөм. Баягы эле май заводунда өзүң билген жерде элемин. Кана айтыңызчы, деги жакында бизге бир жакшылыктын жышаны болор бекен. О Кудай-ай. Лебедев аны ичинен абдан аяды. Бирок анткенин Надяга билгизбей, кайра көңүлүн көтөрүү үчүн жайкамакчы болду. Көптү көргөн кишинин сыр билгизбегенин беркилер байкашпай калды. Чыдаш керек, Надя. Болочоктогу сонун күндөр алыспы же жакынбы? Андан силер үмүт үзбөгөндөй болсоңор. Нечен оор күндөр алды жакта. Мен кожоюндан аз гана убакытка араң суранып келдим. Ал кечикпеген деди эле. Бу Шакир аке деле эптеп бошонуп келсе керек. Мен кечиксем начальник мени да камайт, деп Шакир берки Лебедевдин сөзүн кубаттагандай баарын бир сере карап тиктеди. Анан наспайын чекти. Бер жакта отурган Катя сөз козгоп калды. Сашаны болсого айдап кетиптир. Эми акылдашалы. Анын кайда айдалганы да бизге белгисиз. Катерина, жаш кезде жашык болбой жүр. Азыркы мезгил ушунчалык оор. Падышалык өкмөт деп эле бизге эркиндикти бере койбойт эмеспи? Саша Саратов түрмөсүнө жөнөтүлүптүр. Чын, деди Шакир биздин туугандын сөзүн кубаттап. Ага эми абдан жакшы болду. Ошол түрмөдөн таап чыныгы революционерлер менен жолугушат. Аерде каныккан сонун кишилер бар. Саратов, аякка кимдер айдалып барбаган, Катя? Сен тил алып азырынча жылуу ордундан козголбой, кожоюнуңдун матасын токуй бергин. Жок, деди Катя так кесе. Мен андан айрыла албайм. Мен анын кайда барарын билбей каламбы деп чочудум эле. Мына эми аныгын билдим. Менде ата эне, ага тууган жогун силер билесиңер го. Менин табалдыдан бөлөк кимим бар? Каранарым жалгыз ошол. Ал кайда жүрсө мен ошол жерде болом. Абаке, мен аякка барганда жумушчуларга балким мындагыдан пайдам чоң тиер. Аның чын, деди Лебедев. Андан бөлөк түк эч кимиси кыңк этишкен жок. Узакка созулган тынчтыктан соң Надя улутунуп, башын ийкеп берки Катяга боору ооруганынан көзүн жашылдантты. Мейли барсаң, мен деле Николайдын кайсы шаарга айдалып барганын биле албай жүрөм. Эгер дарегин билсем, учкан бойдон кетет элем. Биердеги революцияны силер Катя экөөбүзсүз эле жүргүзүүгө алыңар жетет. Баса бу Валя деле алыскы токмок пишпектен таманы жооруганына карабай сизди издеп келбеди беле? Ооба, деп Валя тиги Надянын сөзүн кубаттап, анан эрин капталга акырын укуп коюп, ойлуу отурган Шакирди жал-жал карады. Оппо дүйнө, башым маң болду. Мен караңгы кишимин. Аякка барганда бу кызым кор болуп калабы деп ошондон чочуйм. Ай кесепеттер, аны неге алыс айдашты? Ушул түрмөгө коюшса эмне болот эле? Биз качан залимдерден бөлүнөр экенбиз? Ойдат, эй Куда, деп ал кыжырланды. Курган чалдын ачуусу аябай келгенинен сакал муруту сербее түштү.
Ал эшикке чуркап чыгып, наспайын түкүрүп, кайра келгенде өңү бопбоз боло түшкөнүн көрүштү. Мен комитеттен суранам, мага жолго чыгууга уруксат беришсин. Болуптур, Катя, ишиң оңолсун. Жолго чыксаң чык. Сен аякка барсаң аркы беркини көрүп бышарсың. Балким мындан ары мен сага кезикпей калармын. Сага жолго каражат керек болор. Аны камдап Шакир акеге беребиз. Лебедев жай сүйлөдү. Катяны маңдайынан эркелете сылап, анан Надяга жылмая карап, аны да ийнинен таптап койду. Сен эми Надя кайрат кылып Николайды күтө бер. Биздин жолдоштор кайда жүрүшсө да канчалык темир тордогу капаста жатышпасын, бошонуп келишпей койбойт. Мейли, азырынча мырзалар кутура беришсин. Тирүү болсок көрөрбүз. Шаардагы коммунисттерди тукум курут кылдык дешип, чоңдор жалган жеринен элге мактанып жүрүшөт. Кана эмесе, биз жай-жайыбызга тарайлы. Кайыр, саламат болгула, деди Надя меймандарын узатып чыгып. Арадан 3 күн өткөндөн кийин Катерина жол тартууга даяр болду. Жолго чыгарда ал жолдошторунун эч кимисин вокзалдан кезиктире алган жок. Шакир чал гана Катеринаны узатып жүрдү. От арабаны кара бука калдыратып сүйрөп жөнөгөнчө, жаш келинди терезеден чал улам көзүн ушалап, кайра-кайра карап турду. Поезд узап кетти. 3-бөлүмдүн соңу.